Каргашалуу үй. Бул үй азыркыга чейин эле колдон колго өтүп сатылып келе жатат. Бирок узакка жашаган киши болбой, кандайдыр бир кырсыкка учурап, шашылып сатып жиберип кетип калышууда. Ошол үйдү айылдаштардын баардыгы Кара Жолтой үй деп атап коюшуптур. Анын да чындыгы бар. Ага мен өзүм да күбө болгом. Мындай карап келсеңиз аңгыраган, жаңы тептеги эле кооз салынган үй. Кандай адам болбосун өзүн азгырат. Бир жагынан арзан дагы. Андай үйлөр калаада болсо, ойбой, баасы те асмандап көкөлөп кетмек. Короо жайы, үйдү айланта бийик дубал, кооз дарбаза, короо ичинде алма багы, кыскасын айтканда айылдагы үйлөрдөн өзгөчөлөнүп турат. Дайыма дарбазанын сыртында шашылыш үй сатылат деп жазылып илинип турганын көрөсүң. Ал үйдү биз дагы убагында сатып алганбыз. Бирок биз деле башкалар сыяктуу узакка жашаган жокпуз. Каттуу кырсыкка учурагандан кийин кайра сатып жибердик. Эгер Кара Жолтой экенин билгенибизде, биз ал үйдү эч убакта сатып алмак эмеспиз. Арине, бүгүнкү күнүмдүк пендечилик жашоо турмушубузда ушундай Кара Жолтой, Ак Жолтой деген нерселер көп болот тура. Биз бул жашоонун ошондой сырдуу кубулуштарына анча маани бербей жүрүп, өз башыбыздан өткөндөн кийин гана өкүнүп калабыз. Бул үйдү сатып алып жатканда анын айланасында жашаган кошуналар, тааныштар: "Ой, силер бул үйдү бекер алып жатасыңар. Бул үй каргашалуу үй, бир балеге калып жүрбөгүлө" деп эскертишкен. Балким жакшы кооз үй сатып алып жатканыбызды көрө албай жатышат болуш керек. Ага маани деле берген эмеспиз. Болгонаны 500 000 сомго баалап сатып алдык. Ушунчалык чоң үйдү арзан баада сатып алганыбызга кубанып жаттык. Уулубуз чет өлкөдө Кореяда 2 жылда иштеп, акча чогултуп келген. Ушул үйгө көчүп киргенден кийин келинчек алайын деп ниет кылып жүргөн. Түгүл болочок келинчегин үйгө алып келип бизге тааныштырган. Чоң үйдүн кире бериш жеринде жаңгак дарагы бар экен. Анда жаңгактын көптүгүн айтпа. Бул жаңгактардын өзүн сатып эле оокат кылса болот экен деп иштен кубанып да койдук. Ушул үйдөгү кырсык дал эле ушул жаңгак багынан башталбадыбы? Кечке маал болчу. Уулум сүйлөшүп жүргөн келинчегин биздин үйгө алып келип, экөө корого чыгып жаңгак терип жатышкан. Биз кудалар менен таанышып, үйлөнүү тою кайсыл күнү болорун белгилеп даярданып жатканбыз. Болочок келинчек ошол күнү биздин үйдө болчу. Кез келип үй оокат кылышып, үйдөгү майда бара нерселерге кол кабыш кылып калчу. Оокатка тың келин болчудай деп биз ичибизден кубанып жүрдүк. Анан күтүүсүз жерден ошол болочок келинибиздин каттуу бакырган үнү угулуп кетти. Биз эмне болуп кетти деп сыртка чыгып калсак, уулубуз жаңгактын дарагынан кулап кетиптир. Барсак жерде кыймылсыз жатат. Ооба, ал жапыс эле жерден кулап кетип, арка моюн астында калып, дароо эле ошол жерден жан бериптир. Ошол кездеги окуяны эстегенде азыр да жүрөгүм ачышып, аябай жаман акыбалда болуп кетем. Эркек уулубуздан жалгыз эле ошол болчу. Андан улуу турмушка чыккан 2 кызым бар. Ошентип күтүлбөгөн жерден уулубуздан ажырап калдык. Бул мен үчүн күтүлбөгөн каттуу сокку болду. Кырсыкта, соккуда ошону менен кошо бүтүп калган жок. Ким кабарлаганы белгисиз. Жолдошума бирөөлөр мобилдик телефон аркылуу кабарлап таштаптыр жаман кабарды. Демейде кыргыздар бир жаман нерсени кабарлаарда кошуналар, бир туугандар баары чогулуп келип кабарлашат эле го. Ага ким бул жаман кабарды угузганы белгисиз. Атайлап бирөө жасаганбы? Бир Кудайым өзү билет. Бул жаман кабарды укканда жолдошум көл тараптан шашыла үйгө машинесин каттуу айдап келатып, алдынан кокусунан чыга калган тракторду сүзүп алыптыр. Боом капчыгайына жаңыдан кирип келе жаткан жеринен ушундай кырсыктуу окуя болуптур. Көп өтпөй дагы экинчи жаман кабар угулуп кетип атпайбы? Мындай кош соккуну көтөрө албагандар да бар. Мен араң туруштук бердим. Арине, бул да болсо Кудайымдын буйругу болуш керек деп ойлойм. Бирок баары бул үйдө Кара Жолтой үй дегенинен жаман ой кетти ичимден.
Анткени буга чейин эле бул үйдү сатып алган далай адамдар кырсыктаптыр. Бутуна туруп иш жүргүзүп келаткандар банкрот болуп, болгон үй мүлкүн, аны менен кошо жеңил машинесин да сатып, кийимдерин гана алып чыгып кеткендер болуптур. Бүтүндөй үй бүлөсү менен кырсыкка учурап каза болгондор да бар экен. Ушундай окуяларды кошуналар көп эле мисал кылып айтып беришкен. Мен аларды жөн эле көрө албай, иштери тарап айтып жатат деп тескерисинче аларды жаман көрүп койгон. Ошентип ал үйдөн 2 өлүктү жайына тапшырдык. 2 кызым күйөөдө болгондуктан ал үйдө сороюп жалгыз калдым. Кошуналардын айтуусунда бул үйдө салган эң алгачкы кожоюну талас жака кудалыкка барып кайтып келе жатканда өтмөк деген ашуудан авариядан каза болуптур. Ошондон кийин үй сатылып кеттир. Андан соң улам кийинкилер алып кырсыктап, түгүл кырсык артынан кырсык болуп кайрадан сатууга туура келиптир. Биз канчанчысы экенин билбейбиз. Кайра андан арзан баага сатып жиберип, башка жака көчүп кеттим. Анын үстүнө ошол үйдө акыркы мезгилде көзүмө ар нерселер көрүнө берчү болгон. Бир туруп жаш бала жанымдан чуркап өткөндөй болот. Карай салсам жок. Аппак сакалчан карыя басып жүрөт. Өзгөчө күйгүм кире баштаганда же түн ортосунда ошондой көрүнүшөлөр көрүнө берет. Моолду ээрчитип келип дубалап, дем салдырып да көрүштү. Акыры бул үйдөн таптакыр эле кетүүнү чечтим. Үйгө көчүп киргенде бүтүндөй үй бүлө менен келдим эле. Андан жападан жалгыз керт башымды жетелеп чыгып кеттим. Кудайга тобо. Ал үйдөн кеткенде кадимкидей жеңилдей эс ала түштүм. Ошондон кийин ал айылга экинчи басып барган жокмун. Түгүл кошуналарым менен дагы жакшы тааныша албадым. Мындайча айтканда, көчүп келдик, бир аз тургандан соң кайра кеттик. Угушума караганда ал үйдө азыр эч ким жашабайт экен. Болгону Кооз дарбазасынын сыртында шашылыш үй сатылат деген жазуу илинип турат дегенин уктум. Деги эле ким сатып алса да кырсыктабай жашаса экен деп дайыма тилек кылып жүрөм. Кудайым өзү сактасын.